Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарында кесипкөй ата мекендик баалоочулар болгон эмес жана мамлекеттик мүлктү баалоодо тармак жөнгө салынбаган. Завод, фабрикалар арзан баада менчиктештирилип кеткен. Акыркы жылдары мамлекеттик объекттин рыноктук баасын аныктоо үчүн алдыңкы 10 баалоочунун катарына кирген эл аралык компаниялар чакырылган. Анткени менен алардын иш аракеттери кеңеш берүүчү, мүнөзгө ээ жана жооптуу эмес. Өткөн жылдын аягында баалоо иши жөнүндө мыйзам кабыл алынып, ал ушул жылдын 1-апрелинен тарта күчүнө кирет. Экономика жана соода министрлигинде Кыргызстанда баалоо кызматтары рыногун калыптандыруунун жаңы этабы жана аны өнүктүрүү үчүн зарыл шарттар деген темада тегерек стол болуп өттү. Ушул мыйзамды ишке ашырууда мамлекет, жеке жана юридикалык жактар болуп саналган рыноктук мамилелерди андан ары өнүктүрүүнүн шарты болуп саналган баалоо жол жоолорунун натыйжалуулугун жогорулатууга көмөктөшөт. Документке ылайык азыр тигил же бул мамлекеттик мүлктү баалоодо эл аралыкта, ата мекендикте компаниялар толук жоопкерчилик тартышат. Жыйындын жүрүшүндө мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонду өз сунуштарын айтып, алар боюнча жалпы токтом кабыл алынат. Ал үчүн биз эки сунушту атабыз. Бүгүн маалымат иретинде баалоо. Маалымат иретинде дегеним бүгүн ал үчүн атайын жаңы методология иштеп чыгуу, ал бүгүнкү бухгалтер эсепчилерге эсептеп чыгып, аны баланска тургузууда реалдуу базар наркын баалоо. Экинчи, албетте, эгерде менчиктештирүү чыга турган болсо, ал сөзсүз түрдө конкурстук негизде аукцион тендер аркылуу тандалып баалоочу. Ошол баалаган мүлктү кийин сатыкка алып чыгууда биз дагы ачык, айкындуулук, мыйзамдуулук, айтканда тең укуктуулук сакталышын